Бүгүн Куттуу студиябыздын коногу келип калган экен. Дал ошол конок менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жигер чыгармачылык клубунун жетекчиси Улукбек Омокеев мырза бизде конокто. Кутман таңыз менен. Кутман таңыңыздар менен, саламатсыздарбы? Аман эсен келе алдыңызбы? Сырттагы аба ырайы сизге тоскоол болгон жокпу маанайыңызга? Жок, сырттагы аба ырайы кайрадан жакшы. Бир аз сергитип, күздүн муздагычы эле байкала баштады. Анан негизинен студиябызга жөн жерден чакырган жокпуз. Сиздерди жакында эле Бишкек шаарында өткөн акындар, жаш акындар арасындагы сынакка барып катышып келипсиздер. Мына ошол сынак тууралуу бизге айтып берсеңиз. Бишкек шаарында Маданият министрлиги, анан тарых жана маданиятчылыгын өткөрүү боюнча дирекциясы Улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте Мекенге таазим аттуу жаш акындардын фестивалин өткөрүштү. Ошонун ичинен жаңы сымдар деген сынак кошо өттү аны менен. Ошол жаңы сымдар деген сынактын алкагында 115 конкурсант катышып, ошолордун арасында биздин баягы китептен окуп жүргөн өмүр баянын, телевизордон көрүп жүргөн улуу акындар, эжекелер сынакта калыс болушту. Анан бир эми бул сынак деп эле айтканга болбойт, анткени ал жерде бүткүл республика боюнча жаш чыгармачыл жаштардын, жаш жазуучулардын жолугушуусу, ал жерде биздин залкар жазуучулардын эстелигине гүл коюу, анан секциялык иштер, ал жерде семинарлар, анан акырында ошол сыйлык эме болуп 3 күндүн алкагында ошол бардык программалар ишке ашты. Ошондой чоң программанын алкагында сынак өттү десек болот. Бир эле ыр жазуу менен андан башка дагы чыгармачылык жактан өнүктүрүү жактан. Келиңиз, мына ошол сынактын жыйынтыгы кандай болду? Кайсыл облустан барган акындар күчтүүлүк кылды дегендей? Эми жыйынтыгы жакшы эле, бардык облустарды капа кылбаганга аракет кылышты окшойт. Ошол Лера Камчыбекова деген биздин жакшы чыгармачыл эжебиз бар. Ал ошол баш байгени ээлеп алды. Анан тышкары ошол андан кийинки жаш акындар дагы өз сыйлыктарын алды. Эми баягы лауреат, фестивалдын лауреаты катары эсептелишти да алар. Анан акчалай сыйлык коюлуптур. Анан ошол биздин чыгармачылыкка кайтегер карабаган инсандар тарабынан белек бешкектер уюштуруптур. Биринчи жолу 25 жылдын аралыгында 90-жылы бир фестиваль өткөн экен. Республикалык фестиваль. Мына ошол республикалык фестиваль биринчи жолу өтүп атыптыр. Анан биз ошол жерде бир Казакстандан келген коноктор да болду да. Ошонун арасында жаш Батырхан деген жаш акын жигит менен сүйлөшүп отурганда аябай таң калды да. Бул калай дейт да, бул кандай силер 25 жыл бою ушинтип жаш акындарга көңүл бурулбаса дейт. Анан мен бир аз мактанып койдум. Бизде жаш акындар мамлекет көңүл бурбаганы менен биздин өзүбүздө өз аракетибиз бар, өзүбүздүн дух бар биздин жаш акындарда. Бизде угармандар бар, биздин аудиториябыз бар. Көпчүлүгү өздөрүнүн китебин өздөрү чыгарып презентациясын жасап келатат, өзүнүн кинтигин өзү кесип келатат. Биз мамлекетке карап отурбайбыз деп бир аз мактанып койдум, бирок ал таң калганы кантип ушинтип өзүнүн бир мындай чыгармачылыгын, жаш чыгармачыл чөйрөнү калыптандырып алат деп таң калды да. Эгер силер дейт өз алдыңарча кетсеңер деле силерге багыт берген бирөө болуш керек го дейт. Анан ошо мамлекеттик идеология менен күрөшүш үчүн акындар эң негизги орунда турат эмеспи? Силер калай ушул нерсени мындай өз алдыңарча жазсаңар деле бир мындай бир жардам берип башыңардан сылап койгон эч ким болбосо кантип өсүп атасыңар деп абдан таң калды. Демек өзүңүздөрдүн демилгениңиздер менен барып келиңиздер. Анан айтсаңыз, сынак канча күнгө созулду? Анан сынакта кандай тепкичтерден турду ошол сынактын уюштурулушу боюнча? Эми өзү Мекенге таазим фестиваль өзү 3 күнгө уланды. Анан биздин Ош облусунан, өзү ар бир облустан 3төн катышуучу делегат деп коелу, эми баягы делегат барып бардык жатакананын чыгымдарын көтөрүп берди жазуучулар союзу. Эми жазуучулар союзуна ошол мам дирекция тарабынан акча бөлүнгөн экен. Тарых маданиятчылыгын өткөрүү боюнчачы. Анан сынак 2 күн уланды, 2 секциялык иштерде каралды, ыр окушуп, анан аны акын жазуучу эжекелер карады. Ошо 2 күн секциялык иштер, 1 күн ошол зыярат кылуу менен улуу залкар, биздин залкарлардын эстелигине зыярат кылуу менен уланды да. 2 күн алкагында ошол чечилди.
Анан сиз жана сиз менен кошо Бермет Закирова деген акын кызыбыз барып келиптир да. Мына ошол сынакка кантип сиздер тандалып калдыңыздар? Бизде өзү бул сынактын жобосу боюнча ар бир облустан 3төн акындар же жазуучулар тандалып алыш керек экен. Анан бул жерде жазуучулар союзунун Ош бөлүмүнүн төрагасы Турабай Жубаев сунуш кылды. Биз бир сыйра карап туруп ушул чечимге келдик. Силер барып ушул катышып бергиле деген сунуш болду. Анан ошол сунушка макулдугубузду берип барып келдик. Анан айтсаңыз, ошол сынактарда дагы, мисалы үчүн, негизи эле Кыргызстанда дейли мурун жаш акындарды ыр жазганда атайын сынчылардын сынынан өтүп туруп, анан кийин гана эфирге дейбизби же башка жактарда колдонулган экен. Азыр болсо андай жокко эсе деп айтсак болот да. Мына ушул сиздердин чыгармачылыгыңыздарга тоскоолбу, тескерисинче өсүп кеткенге жардам береби же тескерисинче артка тартабы? Эми азыр сын жанры аябай мындай дымып турган мезгил да. Сын аябай керек болчу. Бирок негедир бүгүнкү күндө сын адабисын жоголду да. Анан балким ушунусу деле жакшыдыр, баягы эл өзү ирге ала турган деңгээлге жетип калар. Мисалы, жакшы акындын ырларын окушат, начар акын болсо окубай таштап коюшат депчи. Анан бирок жаман жери ушул ар ким кандай ыр жазбасын, жана мактап, жактап, укмуш тимеле дейт, анан кийин арзан сөздөр менен жазып калабыз да. Мисалы, жөнөкөй эле бир балмуздакты кошуп деле жазсаң, же болбосо жөн эле кетип атып велосипедти кошуп деле иш кылып, кайсы бир предметти кошуп жазып койсоң, ошол жакын көрүнсө, ошонун өзүнүн дүйнөсү, мисалы, сотканы кошуп жазып койсоң, ал өзүнө жакын, ошого деле машырканы, ушуга деле ушул жаккандыр катары кабылдап атпайбы. Мисалы, ырдатышпайбы тиги маякчы карындаш, дагы эмне, СМС деп ырдатышпайбы, ошолорду жакшы көрүп атат элчи. Анан сын жоктугу ошого окшогон табитти калыптандырганга аябай огожо болуп атат. Ошон үчүн сын керек болчу. Эми сынчы боло турган эч ким жок экен да. Сынчы болуш үчүн акындардын деңгээлинен 10 эсе бийик турган инсан өсүп чыгыш керек. Биздин улуу мундагы сынчылар азыркы көз карашка дал келбей калды. Алар азыркы чыгармачыл жаштардын ойлору менен эсептеше албайт. Эски жанагы союз мезгилиндеги ой жүгүртүү менен калып кетти. Аларда башкача ой жүгүртүүлөр жашайт. Анан азыр эми заман жаңыланып атат, дүйнө өзгөрүп атат. Ошого бизде эми жаш сынчылар бар экен Бишкекте. Бишкек деген баары бир борборда. Аларда бир аз өнүгүп атты, бир аз талкуулар жүрүп, ырларын сынга коюп атыптыр. Бирок ошентсе дагы ал тар чөйрөдө да. Миңдеген акын, эми элестетиңиздер, бир конкурста 115 конкурсант болуп атат да. Анын бир 5-6 драматургиядан болсо 5-6 прозадан да, калганы бүт поэзиядан качып атпайбы. Анан бул деген бизде чындап эле акындар көптүк кылат деген сөз. Келтеген чоң өлкөлөрдө деле мынчалык жаш акындар жок болсо, бирок алардын кызыгы улуу мундагы жазуучулардын эч кимиси тааныбайт экен. Эч кимиси тааныбайт. Алардын эмне жеп, эмне ичип атат, кантип жашап атат, аларды мындай чыгармачылыкта да, эми мындай салыштырмалуу айтканда кайсы китепти окутушат, кимге таасир алып өсүп атышат билбейт экен да. Мисалы, биз үлкөн эле чоң жазуучулар, чоң акындар тааныбайт да, ырлары менен тааныш эмес. Анан карап туруп, мисалы, сынап атканда салыштырмалуу, бул жакшы, бул жаман деп эле өздөрүнүн ичиндеги сапты издеп атышты да. Анан бир эсе капа болдум, ушунча баягы. Мисалы, Раматылык Соромай Жусуев ар бир өсүп келаткан жашты карап отурчу да. Мисалы, мени деле таанычу, онусун деле таанычу, бир-эки жаш акындар боюнча макала жазып чыккан кездергечи. Анан ал чыны устат экен да, көрсөчү. Анан ошондой, мисалы, Сүйүнбай Эралиев, ошондой бир акындарды көргөн жокмун мен ачыгычы. Эгерде азыр ушундай тизип туруп карабайса, анан берки эми орто мунда акындар бар, ошолор таанышат бир аз. Ушулар жакшы чыгып келатат, жазып келатат деп, мисалы, Атантай Акбаров агайыбыз дайыма жаштар менен алек, бирок ал барган жок да. Бактыгүл эжелер, Чотурова, Жепари Сабаевалар бир аз биз менен карым катышта. Бирок кызыгы андан улуулар таптакыр кабар жок да. Анан кантип жаш акындар фестивалын өткөрдү. Анан ушул бир фестивалдын алкагында 4 доклад окулду жана ачылышында, пленарлык жыйында. 4 докладта бир дагы ушул 30 жашка чейинки акындар тууралуу сөз болгон жок да. Бүт 60-80 жылдардагы, андан бери мына эгемендик жылга кирип келген акындар боюнча сөз болду дагы. Өзү жаш акындар фестивалы деп жазылып турат да. Анан биздин Нурлан Калыбеков деген агайыбыз бар Бишкекте.
эми баардык акындарга устат болуп бир нече альманахтарды чыгарган акын. Ошол акынды эми 40-та таяп калды жаш делечи. Ошону эми жаңы чыгып келаткан жаш акын экен деп салды да. Ошол доклад окугандарчы. Демек, ошондой сын дагы керек, анан кийин жаш акындар менен кандайдыр бир байланыш болуш керек. Ошондо гана өнүп, анан баягы сын дагы керек да, себеби дегенде мына сиз айтып атпайсызбы, 100дөн ашык бардыгы поэзия менен поэзия жазышып дейт. Ошолорго кандайдыр бир сын, кандайдыр бир багыт болсо, баягы күчтүүсү гана калып, калгандары өзүнүн жолу менен дегендей баягы биздин поэзиябыздын кандай десем аброюн түшүрбөгөндөй, биздин адабияттын дегеле чыгармачылыктын аброюн түшүрбөгөндөй бир элес калтырат да эми. Анан кийин мына ошол албетте ошол жерде чыгарма аткардыңыздар деп, анан ошол чыгармаңыздан жакшысынан бирди элге дагы эртең менен маанайы көтөрүү максатында аткарып берсеңиз. Эми мен баягы эртең менен келатып бир топ чыгармаларды албай келипмин. Жатка билген берим окуп берейин. Кечирейин силер да кечиргиле дегендер бул. Адамдар арулук кесими биз. Ачык турат жан дүйнө эшигибиз. Буруп башын жылмайып дейт бир сулуу, бутуңузду тепседим кечириңиз. Тарс жарылып жүрөгүм кетер менен. Тартынуудан башымды көтөрбөдүм, да бир жолу ушуну угайынчы, да бир жолу тепсесе экен дедим. Кечирүүлөр кетти көп күйүп деле, келет кайра уккусу мүтнеге. Мен эч кимден кечирим сурабапмын, мээримдерди тебелеп жүрүп деле. Жүзүн карап кечирим сурабапмын, жүрөктөрдү тебелеп жүрүп деле. Кечирейин силер да кечиргиле. Азаматсыз. Негизи ыр жазууда көбүнчө мен кесиптештерим дагы сиз келишиңизди угуп, атайын суроо узатып койчу, сурап койчу деп кызыгып калышты эле. Ыр жазууга кызыгам дейт. Анан ошол ыр жазганда эмнеге көңүл буруш керек? Биринчи эмнелерди окуп билип алыш керек, дегиле эмнеден башташ керек дейт. Ыр жазуу үчүн биринчи көркөм табит болуш керек да. Көркөм табит бул окуу менен, анан угуу менен калыптанат. Мисалы, жаш кезинде жомокторду угуп, санжыра дастандарды же болбосо кызыктуу нерселерди уккан адам, куйма кулак болсо, ошону менен ал бир чыгармачылыкка өзүнө көрөнгө топтойт да. Анан окуп, китепти көбүрөөк окуш керек. Дегеле поэзия эмес, мисалы, прозалык чыгармаларды кызыктуу, анан сөздүк запасы бай болуш керек да анынча. Ошон үчүн китеп окуган адамдын лексикону бай болот да. Анан баягы өзү чыгармачылыкка чыгып болсо өзү табит калыптана баштайт да. Мисалы, мен ушу 5-6 класстарда кыргыз балдар поэзиясынын антологиясы деген китеп боло турган. Ошону кайра окуп, ошол жерде сонун балдар чыгармалары. Эми азыр окусак, ал деген балдар ырлары, бирок ошол убакта мага абдан кызык көрүнгөн чыгармалар болгон экен да. Жана Абзи Кыдыровдун, Муса Жангазиевдин, Байрамкан Абылкасымова, Нуркамал Жетикашкаева, мисалы, Алку Осмоновдун эле балдарга арналган ырлары, жаңылмаштар, макалдар толтура да. Анан бир аз баягы уйкаштык, рифмага, ритмди кармаганга бир аз табит калыптанган экен. Мен ойлойт элем, ушу баардык чыгармачылыкка кызыккандар болсо, ырга кызыккандар болсо, анда көрөнгө бар да, кызыккан эле болсо. Анан Атантай Акбаров деген агабыз айтат, ушул ырга бир кирип алгандан кийин кайра аркага жол жок депчи. Эгер аркага кетип калган адам болсо, ал чыгармачылыкка кирбеген деп айтат да. Анан абдан кызыгып алгандан кийин бул оюнчук эмес экенин сезип каласың. Анан азыраак ыр жазып каласың, мурдагыдай баягы инкубатордун жөжөлөрүндөй окшошууларды жазбай кичине бир аз бул ыр начар болуп калды, жазбай эле коеюн мындан көрөк деп тартына баштайсың. Корунуу пайда болот да. Демек ошого жетип калган болсо, анда алдан жакшы чыгармачыл адам чыгат деп ишенем. Эми муну мен жаш мындай калемгер катары эмес, мугалим катары деле айткым келет. Анткени кыргыз тили адабияты сабагынан окуучуларга, студенттерге сабак берем. Ошол окурман катары да ушуну сунуш кылат элем. Китеп окусун, анан биз жигер чыгармачылык борбору кабыл алат. Келсе биз дагы анча ыр жазуунун анча техникаларын үйрөтөбүз. Азаматсыз. Анан айтсаңыз, сынак боюнча суроолорду бир аз токтотуп турайлы. Неге сиз ушул чыгармачылыкка аралашып, калем кармаганыңызга канча жыл болду? Эми чыгармачылыкка аралашуу дегенди кандай түшүнсө болот? Ал бир аз баягы таанылып, өзүң теңдүү, өзүң кырдык калемдештер менен
ыр окушуп калган мезгилди эсептесе болот да, чыгармачылыкка аралашкан. Мен аны студент кезимден баштап айтам. Окуучу кезимде кичине чимелечү элем, бирок студент кезде мен ага эжекелерим аябай түрткү берип, стимул берип, ай укмуш жазат экенсиң деп мага даалыманы таптап, анан оңдоп, ушул көп багыт беришти, ошондон тартып эсептейм, бирок ошондо эле мактап даалыманы таптаган ырларым аябай начар, чала чарпыт ырлар бар. Азыр окуп көрсөңүз, убакыт өткөндөн кийин өзүңүзгө күлкүлүүдөй сезилет, Ооба, бир аз күлкүлүү сезилет. Бирок мына ошондой деңгээлден баштап туруп, барып, баягы бара-бара басаң көрө, карап каласың. Жок дегенде эле сен ырыңдын техникасы мыкты болуп калат да, мисалы уйкачтыгы жайында, ыргактар ордунда болуп калат да, анан ошондо ыр жазуунун табиятын түшүнүп, наркы ырыңа бир аз күлкүң келет. Келиңиз эми маегибизди ушул жерден жыйынтыктайлы. Жалпы журтубузга каалоо тилегиңиз болсо, сизге эркин микрофон узатайын, келиңиз. Жалпы журтчулукка тынчтык каалайбыз. Тынчтыкта болсо баардык нерсе болот. Анан ушу күрдөөлдүү күздө жыйнаган түшүмдөрү берекелүү болсун. Кышка даярдыгы элдин жакшы болсун. Маналар дайым жакшы болсун. Анан жаштарга да каалайт элем ушул элди сүйүш керек. Элден ашкан, элден ашып эр болбойсуң дейт го. Ошол биз элден акылдуу сунбай, элден дайым төмөн экенибизди эске алып, анан ошого жараша кызмат кылган жаштардын көбүсүн каалайт элем. Чыгармачыл жаштар көп болсун, чыгармачылыкка кызыккан жаштар көп болсун, окурман жаштар дагы көбөйсүн деп айтат элем. Анан ушул баардык мекендештерибиз жарык маанада жүрсүн, анча-мынча көйгөйлөрдү ушул жарык кабак менен, жылуу жүз менен жеңгенге аракет жасашсын. Анан сиздерге дагы ошо таңкы программалар чыгып жакшы кетип атасыздар. Ушул чыгармачыл жаштарга көбүрөөк орун берип атканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жалпы жеке чыгармачылык борбору дайым карым катышта келет атат. Жакында эле биздин бир балабыз түз эфирден чыгыптыр. Жаңы долбоор алып чыгалы деген дагы ойлорубуз бар бул телеканал менен. Ийгилик каалайбыз баарыңыздарга. Рахмат, сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Калемиңиз ар дайым курч болсун. Жакшы чыгармалар менен элибизди кубандырып жүрө бериңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү коногубузду дагы бир тааныштырып кетейин. Жигер чыгармачылык клубунун жетекчиси Улукбек Омекеев бүгүн бизде конокто болду.